Да такое случилось, на что было принято. Кыргызстанда жылына жол кырсыгынан 1000ден ашуун адам бөөдө ажал тапса, дагы бир нече адам майыптыкка дуушар болууда. Мына ушундай каргашал окуялардын көпчүлүгү өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган Бишкек-Ош жолунда көп катталат. Жүргүнчүлөрдү ташууда жеке менчик унаа ээлери, мындайча айтканда таксисттер чоң ролду ойнойт. Баткен-Бишкек-Ош каттамы боюнча Баткен автобекетине күнүнө ондогон таксилер жөнөп кетишет. Унаалардын арасында оң рулдуу унаалар да жок эмес. Адатта жүргүнчүлөрдү ташыган унаалардын техникалык абалы да өзгөчө мааниге ээ экендиги айтпасак да түшүнүктүү. Көбүнчө бизде шоферлорду күнөөлөшөт. Бул туура, эми бар энди шоферлор уктабай барып, уктабай келет дейт. Кээ биринин мүмкүнчүлүгү ошондой болуп калышы мүмкүн. Авариянын негизги себептери боюнча мен айткым келсе, бул автоинспекторлорду эле күнөөлөштөн же олорду жамандаштан алысмын. Автоинспекторлордун укугуну ham кичине караш керек. Жогорку кеңештен сурайбызбы же өкмөттөн сурайбызбы? Автоинспекторлорду азыр 5тен кийин, 6дан кийин либо шофер жоголт, сен кет деп айтат. Бирок буларга ушулардын жетекчилигинен өкмөттөн суранып кетебиз. Автоинспекторлорду штрафын эмес, элге шала турган. Булардын укугуну полномочиясын көбөйтүш керек. Түнү айрыкча түнү азыркы мезгилде. Түнүгө буларга баягы путевка дейбизби, дислокация дейбизби, маршрутный лист дейбизби, ошол түнүгө коюш керек. Себеби мен бир айтып берейин. Мана өнүккөн мамлекеттерге барып келатабыз. Ушул мамлекеттер эң акыркы выпускадагы машинаны ийнет. А биздечи $10,000 ашык машина индиби, ак чырак чыккан. Ошон үчүн биз мынабы чоңдордон суранабыз. Ушул ак чырак боюнча бир чара кабыл алынып, стандарттагы чыракты гана койсо Кыргызстан. 2-та 3-та кетет машина. Ак чырагы менен Lexus'тар, жема чоң машиналар кетет. О майда-чүйдө бечара ол өтүп кете берет, бул өзү кулап кете берет. Муну менен эч ким иши жок. Анан кийин паланча авария болду дейт. Ошого менин суранарым автоинспекторлорду түнүгө ham иштетишке мамлекет уруксат бериш керек. Ошондо өзүм ойлойм, жол кырсыктары азайышы мүмкүн дейм да. Себеби көзүңдү алып калат. Ол өтүп кете берет. 200-гө коюп. Бул багытта дагы биз бир нече жолу рейдтик иш-чараларды жүргүздүк. Анан массалык маалымат каражаттардан да чагылдырдык. Негизинен завод тарабынан автомототранспортко завод тарабынан коюлбаган ошондой неме каралбаган жарык чыгаруучу приборлорду колдонууга тыюу салынат жана ал кайра жабдуу катары эсептелет. Кайра кошумча жабдуу катары эсептелет. Ал кодексте каралган, алар боюнча протокол түзүлүп, жоопкерчиликке тартылат айдоочулар. Бул багытта бир нече жолу иш жүргүзүп, түнгү мезгилде чыгып, ошондой светодиодный деп коет, мындай көз ала турган жарык чыгаруучу приборлорду аныктап, түшүндүрүү иштерин ошондой эле мыйзам чегинде чара көрүү менен иш алып баруудабыз. Негизи мындай так айта аласызбы, мыйзамда кандай чара көрүлөт? Мурда айдоочулар узак жолго чыгаарда атайын медициналык кароодон, текшерүүдөн өтүшчү. Бул да жол кырсыгын алдын алууда жардамы чоң эле. Ал эми азыр ал эреже сакталбай, аны караган адам жок. Акча табуунун амалында айдоочулар күн-түн уктабай калган учурлар да кездешет. Эреже боюнча айдоочулар каттамга чыгаарда текшерүүдөн өтүп туруусу керек. Бизди постоянно медиктер, транспорт кызматкерлери контроль кылып, ошол жанагы диспетчерлер ар бир техниканы өз убагында карап контроль кылып жөнөтүшөт. Анан бизге мына транспорт инспекциянын инспекторлору дайыма тыгыз байланышта болуп, кемчиликтерибизди айтып, толуктап ошондой жакшы иштерди кылып баратышат. Мен мына ушу Бишкек, Баткен багытында 20 жылдан бери иштеп жүрөм такси кызматында. Эң башкысы ушу уйкуну кандырыш керек, элди тынч жеткизип, правиланы сакташ керек. Населенияда 50, 40, 60 знактарга карап айдаш керек. Шонун болот бардык нерселер. Обгонго чыгып коет. Суусамырларда фарды өчүрүп коюп айдап келип атат.
Kaçak koysan o körgü kılады. Janыңа kelip küygüzüp ötötler fardачы. Машиналар куушуп келет ата шундай машина. Жеңил машиналар бар. Кырсыктын негизги себеби дагы ошол чоң скоростта айдайт балдар. Анан уктап калаттар, кээ бир эми узак 1000 километр жүрүп атат, уктап калат. Ошонун болуп атат баардык нерселер. Баягындай фарларды неме кылыш керек да, биздин көп эле неме ушу. Фар. Уруксат жок андай фарга. Өлкөбүздөгү жол кырсыктары боюнча статистикалык маалыматтарга таянсак, 2023-жылы 7000ге чукул жол кырсыгы катталып, андан 783 адам көз жумган. Ал эми Баткен облусунун аймагында жыл башынан бери тагыраагы 8 ай аралыгында 158 жол унаа кырсыгы катталып, анын кесепетинен 20дан ашуун адам каза болуп, 40ка жакын адам денелеринен ар кандай жараат алышкан. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу жалпы катталган жол транспорт кырсыктарынын саны 7 учурга азайган. Бирок ошол эле учурда каза болгондордун саны 7 учурга көбөйгөн. Ал эми жараат алгандардын саны 39 адамга азыраак болгон бул жылы. Ошону менен бирге 8 айда Баткен облусунда 44 жол транспорт кырсыктар жаш балдардын катышуусу менен катталып, аларда 6 жашөспүрүм каза болуп, 49-у ар түрдүү жаракаттарды алган. Жалпы катталган кырсыктардын ичинен жаш балдардын катышуусу менен 3 учурга аз катталган, бирок ошол эле учурда каза болгондордун саны тилекке каршы 4 учурга көп катталган. Биздин травматология бөлүмүнө ушул жол кырсыгынан жаракат кайрылган уруулар көп. Өзүңүздөр да бүгүнкү күндө көрүп турасыздар. Маалымат каражаттарында көрсөтүп атат. Транспорттун көбөйгөнүнө байланыштуу ушундай жол кырсыгынан кабылып, бизге жараат алып, бизге кайрылгандар көп. Албетте бизге келгендер баарына медициналык жардам көрсөтүлөт. Ар түрдүү жараатта келет, ар түрдүү акыбалда келет, оор акыбалда келет. Өтө бир оор акыбалда келип, кээ бирлер ошол жерден кайтыш болгондор көп. Бизде өтө оор акыбалда келип, реанимацияга жаткызып, анда карайбыз. Бөлүмүбүзгө келип жаткандар да көп. Бүгүнкү күндө ушу айтып кетер элем, ушул айдоочуларга ушул жол эрежесин сактап, белгилерди карап дегендей, ушундай жол эрежелерин сактасаңыздар, жаракат алып, жол кырсыгынан жаракат алып, майып болуп калгандар бар. Бул неме менен кайтыш болуп кеткендер бар. Ошондуктан башкаларга зыян келтирбестен ушул жол коопсуздугун сактап айдасаңыздар жакшы болот эле. Өлкөдөгү акыркы жылдары болуп жаткан жол кырсыктарынын негизги себептеринин катарында көбүн эсе айдоочулар катуу ылдамдыкта айдаганы да болууда. Мындай мамиле көп учурда өлүмгө алып келүүдө. Кыргызстанда жол кырсыктарынын 44%-ы жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетип, өлүмгө алып келген учурлар. Албетте мына ушундай көрүнүштөрдү токтотуу үчүн айдоочулардын эң биринчи жол эрежеси боюнча билими болуш керек. Ал үчүн автомектептердеги билим берүүнүн сапатын жогорулатууда чоң мааниге ээ. Алдыдағы жолдың қауіптүү дейілген участогына аз қалды. Шоны бізге ескертті. Мына мектептері бар, автошкол. Ушул жерде сабакты жакшыраак бериш керек. Булар үстүрттөрдөн өтүп кетип атат да. Себеби знактар бар да. Кайталануучу знактар бар. Ошолорду түшүндүрүп бир эле знак остановка запрещен болсо, ошону эле коюп коет. Ал 30 метрде, 50 метрде, 150 метрде коюлчулар бар. Ошолорго досконал түшүндүрүү бербейт, ал окутуп атканда. Үстүрттөн окутуп коебу деген оюм бар да. Жалпы эле область аймагында жол кырсыктарынын алдын алуу жана ошондой эле мына айдоочулук курамды даярдоо автомектептерде ошол студенттерге жол эрежелери боюнча жолдун маданият айдоочулук маданиятын жогорулатуу максатында ушундай иш-чараларды жалпы эле Баткен областынын аймагындагы мектеп автомектептерде ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Айдоочулардын көпчүлүгү жол эрежесин билбегендиктен кырсыктын саны күн санап өсүүдө. Соңку 20 жыл аралыгында айдоочулар окубай туруп күбөлүктү сатып алган мезгилдер болгон. Натыйжада жол кырсыктарынын көп болушуна себеп болууда. Бирок азыркы учурда бул көрүнүш жоголуп, айдоочулук күбөлүккө ээ болуунун адилеттүү жолу катары компьютердик экзамендер киргизилген. Бул жерде окуп өтүп келгенде автоматтык система бардык маалыматтар өзү түшүрүлгөн болот ал жакта.
кайсы категорияга окуду, качан тапшырылган, качан эметилген. Анан бул жерге келгенден кийин мынакей азыр өзүңүздөр көрүп болгондой атайын бул жерде автоматтык система тест бар, онлайн тест тапшырышат. Бул тесттер толук башка адамдардын участиясын исключать кылган, атайын ошондой көрүмсал системалар болбош үчүн атайын адамдын лицосунан тааный турган Face ID деп коебуз, ошол система киргизилип, ар бир жаран, то есть ар бир курсант өзү гана тестти тапшырууга мүмкүнчүлүк гана берилет. Анда сатып алуу башка системалар толук исключение болгон, толук андай жолдон арылганбыз, эч кандай сатып алуу же болбосо башка жолдор менен айдоочулук күбөлүк алууга мүмкүн эмес. Узак сапарга чыккан айдоочуну медициналык кароодон өткөрүү айрыкча маанилүү. Анткени ар бир айдоочу рулга отурганда өзүнүн өмүрү гана эмес, жүргүнчүнүн өмүрүнө да жоопкерчиликтүү болот. Жол кыймылынын эрежелерин сактоодо өз убагында эс алуусу керек. Бирок чарчаган абалда транспорт башкарып, жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч жараткан учурда жок эмес. Алыска чыкканда айдоочулар эң биринчиден өзүнүн ошол жолоочуларынын, жүргүнчүлөрдүн бул эң биринчи айдоочу жоопкерчиликтүү болуп эсептелинет да. Алар өздөрүнүн ошо жолоочуларына көңүл бурушса, эң негизгиси аларды ошо бара турган жерине эсен аман жеткиришип, азыр көрүп атасыздар, көпчүлүк жол эрежелери чоң жолдордо болуп атат. Шаар ичинде эмес, чоң жолдордо, трассаларда мына. Эмнеден? Ошо мен жогоруда айтып кеткендей шашкандан, эрежени билбегенден, обгон алып, жарышып, айдап чыккандан. Бул деген сөз анын кесепетинен эмне болуп атат? Үй бүлө жабыркап атат. Көптөгөн жоготуулар болуп атат. Жоготуунун негизинде майып болуп калып атышат. Бул өмүргө чоң, адам өмүрүнө чоң зыян келтирип атышат. Эми мындай кылыш керек да, бирөө ошол тирикчилик кылып Ошко эме жакын эле, 2 саат, 3 саатта жетет дейли. Бишкекке барган шофёрлорго айтарым, эми ошол очередке келген күнү жакшылап дем алып, барса жакшы болот. Жолдо дем алып, тамактануучу жайларда токтоп, анан кийин ушул биз ham көп жылдан бери адамды аяк бияка ташыйбыз. Адамдар бирөө тездейт, бирөө секин кетет. Эми ошол мүмкүнчүлүгүгө карап этият болуп, Кудай сактап, Кудайдан тилеп каттай бериш керек эми. Ошол эми өзүнө этият кылып, дем алып, тамагын жеп убагында. Жыл өткөн сайын автоунаалардын саны көбөйүүдө. Соңку мезгилде мотоцикл, скутерлердин катышуусунда да адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары катталууда. Учурда бул транспорт каражаттары кеңири жайылып, аны айдагандар көбөйдү. Жада калса жашы жете элек жеткинчектердин да чоң жолдордо айдап жүргөндөрү көп кездешет. Эрежеге ылайык мототранспорт каражаттары жолдун оң тарабында жол эрежелерин так сактап жүрүүсү керек. Кантип башкарасыз? Жакын арада ушул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жана кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, ошол кодекстин 190 беренесинде ошол электр кыймылдагычы бар, ушул азыркы айтылган скутер, транспорт каражаттары ошол жөө жүргүнчүлөр менен бирдей жоопкерчилиги каралган. Ал берененин мисалы үчүн биринчи бөлүгү менен жол кыймылын кандайдыр гана эрежесин бузгандыгы үчүн 1000 сом айып салынат. Ал эми мас абалда эгер ошондой башкарып кармалса 3000 сом айып салынат. Ал эми ошол эле электроскутер, мотоскутерлерге тийиштүү ошол жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында жазылган. Эгерде алар 50 км/сааттан ашык ылдамдыкта конструкциясы ошондой завод тарабынан чыгарылган болсо, анда алар унаадан транспорт каражаты катары каттоого алыныш керек жана аларды айдоочулук күбөлүгү бар атуулдар башкарыш керек. Жол кырсыктарын алдын алуу болтурбу Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө курч турган маселе. Андыктан эң оболу жол эрежесине так, өзүбүзгө сак бололу.